8-летняя девочка звонит в 911, обнаружив свою маму без сознания на полу. 3 происшествия, 3 звонка и жизни, зависящие от 911. Жаштын тилегин берет деп коет эмеспи. Биз кичинекей кезде ушу телевизордон, баягы кинолордон, мындай передачалардан көрчүбүз, ушу 911 депчи, куткаруучулар атайын. Ошондо ушундай сыймыктуу менен ойлоп койчубуз да. Анан кийинки ушул өзүм ушу аскерге чакырылып, ушул өзгөчө курдалар министрлигинин астында кызмат өтөдүм. Ошондон кийин эле ошого сактоочу, куткаруучуга кызыгуу пайда болуп эле, служба бүткөндөн кийин эле ушул жакта калып иштеп калдык да. Сууга чөгүп бара жаткан 6 жаштагы бала. Өзүнө өзү кол салган 2 өспүрүмдүн тагдыры. Мындан башка даалай өмүрлөрдүн аман калышы жөнөкөй кыргыздын куткаруучусунун карьералык тизмесинде жазылган. Акылбек Төлөмүшев Бишкек шаардык куткаруу кызматынын 12 жылдык тажрыйбасы бар профессионалдуу кызматкери. Кесиби адам өмүрүнө байланыштуу болгондуктан психикалык, физикалык жактан чыдагыс окуялар, фактылар ал үчүн мыйзам ченемдүү көрүнүш. Эң биринчи келгендеги чакыруум мен үчүн дагы эле эсимде. Өз алдымда ушул эшиги бекип калып, экинчи этажда экен, балкон ачык экен. Ал кезде биз ушул жаңы түзүлгөндүктөн шаймандар аз неме болчу ушундай. Ушул лестница жок, ушул экинчи этажга тартып чыгууга туура келди. Экинчи этажга тартып чыгып, чыкканда эле баягы канча күн болуп кеттир, уже үйүндө абышка эч жагы эме болуп калыптыр да. Анан жыт сразу эле билинди. Ошо киргенде уже чымын баягы курт неме менен киргенде уже ошол эле кирген комнатада жатыптыр да. Биринчи киргенге, биринчи көргөнгө эме болду. Менин максатым эшикти ачыш керек болчу да. Түз эле барып коридоруна барсам, ушул эшиги бек экен да, 2 замокко. Эмелерин ачсам, замогу жок, ачкычы жок жанында. Анан оозумду жаап алып, ачкыч жок экен десем, барып кара изде дет да. Анан замокторун эми анан кандай эме болдум билбейм, бир дем жетпей кетти да. Анан ушундай бир неме менен, күч менен тартсам баягы эмеси жулунуп ачылып кетти да. Ошо менен эшикке чыктым. Ошо до сих пор эсимде да. Эң биринчиден бул сооптуу жумуш деп ойлойм. Адам баласы кандай кыйынчылык убакта кыйналып турган кезде ушул биздин куткаруучулар барып, анан баягы көйгөйүн түшүнгөндөн ушундай кыйынчылыгын жеңилдетип, кандай бир колубуздан келген жардамды ушул бир куткарып, сактап, жардамыбызды көрсөткөндөн ушундай ыраазы болуп калышат да. Эмне айтаарларын билишпей бардык. Ошонун да жумуштун аягындагы эң негизги адамдардын бизге болгон ыраазычылыгын алганда эң баарынан кымбат деп ойлойм да. Ушул адам өмүрүн сактап, ушул жылуу сөздөрүн угуш биз үчүн. Шаардын ичине тийиштүү болгондуктан биз шаарды бүт жалпы шаар ичи боюнча кызмат кылабыз. Көбүнчө бизге ушул эшик баягы ишинен жабылып калгандар, көбүнчө орус абышка кемпирлер, анан ушу жайкы сезондо баягы бизге постко турушат, сууга баягы түшүп чөккөндөр, ДТП жанагы көбүнчөсү эң эмелер ушулар да. ДТП кыпчылып чыга албай калгандар. Жана биз айтып өтпөдүкпү, башында биз күтпөгөн дагы вызовдор бар да. Барып алып таң каласың, баягы кырсык деген кашкабактын ортосунда дейт. Ошол жерден барып биз өзүбүздүн билген, окуган немелерибиз менен, балдар менен бардыгыбыз биргеликте ошол жерден ойлонуп, кеңешип, кандай кылсак тез жардам берип, кандай кылсак алып чыгып кетебиз. Дайча кеңешип, анан иш кылабыз. Көптөгөн чет өлкөлөрдө жарандык милдет абдан өрчүгөн. Мисалы, адам бара жатып эс үчүн жоготсо, башка жарандар карап турушпайт. Кылмыштуу элементтер бар фактылар катталса, тийиштүү органдарга чалып кабарлашат. Ал эми бизде жарандык милдет бир аз аксак. Мунун башкы себеби эмнеде болду экен? Чын эле адам беш кол тең эмес, ар кандай жарандар бар. Эми биз ал үчүн бир рекламалыкпы же кандай бир чара көрүш керекпи деп ойлойм да. Бир сыйлык берип, жарнамалык немесинде көрсөтүп,
момундай мына баягы кайдыгер карабагыла, биз деле кандай ситуация баягы кырсык деген Кашкабактын ортосунда бири-бирибизге мындай кайдыгер карабайлы, бири-бирибизге жардам берели деген ушундай бир неме кылыш керекпи деп ойлойм да. Мен ойлойм бардыгы эле куткаруучу депчи. Куткаруучу деген бул жолдо кетип баратып бирөөгө буга жыгылып калса дагы скорый чакырып койгон, бул да куткаруучу деп ойлойм да. А негизгиси куткаруучунун куткаруучунун атын алып жүргөн биздин куткаруучулар ушул бардыгы кандай кырдаалда кандай жардам көрсөтүш керек, бардыгы бизге бул жерден окутулуп, бардык нерсеге даяр да. Профессионалдык деңгээлде. Суудан, оттон, тоо таш, бардык медициналык тез жардам, авариялык, транспорттук бардык жагынан. Сейчас 10-летний мальчик лежит в реанимации. Его состояние тяжелое. Он летел с 9-го этажа до 2-го и приземлился ногами. Поэтому обе ноги сломаны, как и бедро. Также он получил сотрясение мозга. Врачи говорят, что мальчик родился в рубашке. Внутренние органы не повреждены. Шу көчкөн кармайбыз деп биз неме боюнча балдар үстү крышага чыгып, анан баягы кырсыктан бут тайып кетип, жанагы воздух кой берчү жерден бала тайып түшүп кеткен. 9-этаждан алдыңкы 1-этажга чейин түшкөн. А жерден 2-этаждагы ушу обедке келип тамак жасайм деп атып, ошол баланын кыйкырып аткан үнүн уккан да. Анан биздин куткаруучуларга чакыруу түшүп, ошо биздин куткаруучулар ошол кыздын үйүнүн 2-этаждын тушунан тешишип, анан көрсө ылдыйкы 1-этажда экен, ошол жерден анан жипти белине салышып, анан ошол жерден алып чыгышты да. Куткаруучу болгондон кийин азыр мен ар дайым негизи машиналарда деле аптечка болуш керек. Азыр жеке жанымда дагы өзүмдүн керектүү нерселерди алып жүрөм. Ар дайым аптечка, биздики да өзүбүздүн медпункттан атайын кызмат кылып, бардыгын берип турат. Өзүбүз менен алгыла, өзүбүздүн жана тревожный чемодан деген бар да. Тоого болобузбу, каякта болобуз, ар дайым өзүбүз менен жүрөт. И ошого дагы даяр болуш керек да. Кандай болсун? Доврачебный помощь деп коет да. Таңып же болбосо канын токтотуп дегендей давлениясын болсо анан сөзсүз эң биринчи өзүнүн профессионалдык билгендерге чалып жеткизүү деген.